Урматтуу билермандар, суроону кайталайм. Билермандар Жалал-Абад интеллектуалдык клубу тарабынан өзгөрүүнү өзүңдөн башта аттуу китеп сынагы старт алган. Айына 2 жолу уюштурулган бул сынакта мурда айтылган китеп боюнча интеллектуалдык оюндар өтөт. Бул сынакка катышуу үчүн чектөө жок. Белдешип жаткан командалар ичинде мекеме ишканаларынын кызматкерлери, мектеп окуучулары жана студенттерден куралгандары да бар. Бул самалыкка конок катары ийгиликтүү инсандарды чакырып, жаштар менен жолуктуруу салтка айланган. Мындай маалыматты алганда Аллах Таала тарабынан биринчи окуу, өз эгеңди таануу менен деген сөз менен башталган. Эмнеге пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва салламга башка бир нерсени түшүргөн эмес. Өзүңдү тааны жана эгеңди таануу деген нерсе менен окуу бул негизги инсандын түшүнүгүнө, өсүшүнө эң чоң салым кошо турган бир керек буюм экен, керек бир азык экен. Бүгүн уюштуруучуларга алдын ала сөзүмдүн башында рахмат айтып кетем, таазим кылып кетем. Ар бир сынакта жарыяланган китеп боюнча суроолор даярдалып, жеңүүчүлөр аныкталат. Аларга атайын даярдалган диплом, китептер жана башка белектер берилет. Эшикти желдет кичине ачып туруп, манжа батчуудай болгон ошол ачык жерге Касымдын оң колунун манжаларын саларда тергөөчү желдетке жок токто оң колу бизге керек деди. Суроо: тергөөчүгө Касым Тыныстановдун оң колу эмне үчүн керек? Макул, тура. Буту басып жүргөнү менен озу уктап кеткенде, дара колунан темир түтүк түшүп кетет да ойгонуп кетет тура. Уюштуруучулардын айтымында бул самалыкты жаштар биргеликте демилгелешкен. Азыркы учурда жаштарга туура багыт берүү, китепке болгон сүйүүсүн арттыруу башкы максат экендигин билдиришет. Көптөн күткөн биздин жыйынтык өзгөчө сыйлыктар менен кабыл алыңыздар, ар бириңиздер чыгыңыздар. Дос курулуш компаниясынын жетекчиси Түгөл Байкебиздин колунан аласыздар. 14 февраль эл аралык китеп белекке берүү күнүнө карата билермандар Жалал-Абад интеллектуалдык клубу тарабынан өткөрүлүп жаткан өзгөрүүнү өзүңдөн башта аттуу китеп окуу сынагында 3-чү орунду ээлегендиги үчүн Икигай командасы сыйланат. Спартс командасы. Ayem komandası. Ee, 14 февральды бир жакшы самалыкка өткөзгөн ошол колдоочулар, үгүттөгөндөр
түшүнүктөн Кудай Таала ыраазы болгон болсун. Күнүн белгилеп, убактысын белгилеп, ар дайым мисалы муну белгилеп атабыз. Университеттерде, мектептерде иш-чараларды тынбай өткөзө берсек, адамдар китептин баалуулугун, анын аркасынан ишкердикке жеткен ишкерлерди көрсөтсөк, жаштар бир мотивация алып, ошо пайдалуу нерсеге буйруса басым жасап баштайт. Негизи бир дагы долбоор жок болчу буга чейин. Биз отуруп, анан билермандар менен чогулуп, өзүнөн баштап долбоорун проект кылып жазып чыктык 6 айга. Ар 15 күн сайын бир китеп окутуп, бир китепти берип, жарыя кылып, ошол китеп боюнча тест өткөрөбүз. Ушинтип оюн, интеллектуалдык оюн. Ар 15 күн сайын 6 айда биз 12 китеп бүтүрөбүз деген максат менен баштаганбыз. Буюрса мына азыр буга чейин 5 китеп бүттү, 5 оюн. 6-сы